Президент Сооронбай Жээнбеков 16 январда Чүй облусунун Сокулук районундагы Дача суу айылындагы учак кырсыгынан өз жакындарын жоготкон балдар менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууга жакындарынын коштоосунда Жакшылык Шералиев, Султан Абакиров, Элайым Райымкулова, Мирлан Нурланов, Эрлан Шаршенбеков жана Сайкал Карпбаева келди. Жакындарын жоготкон мотурайган балдар 3 жылда чоң жигит кыздар болушкан. Алар кандай болуп өзгөргөнүн биз сүрөттөр менен баяндайбыз. Жакшылык Шералиев үй бүлөнүн улуу баласы болгон. Каргашалуу учак кырсыгында Жакшылык ата-энеси жана бир тууган карындаштарын жоготкон. Томолой жетим калган. Султан Абакиров да Жакшылыктай авиа кырсыктан апасынан да атасынан да айрылып калган. Учурда Султан чоң энеси менен жашайт. Элайым Райымкулова Дача сууда үрөй учурган кырсыктан апасын жоготкон. Сайкал Карпбаева бир тууган эжеси жана агасынан айрылып калган. Мирлан Нурланов дагы кырсыктан жакындарын жоготкон. Дача суудагы трагедия Эрлан Шаршенбековду да жакындары жок калтырды. Белгилей кетсек, 2017 жылдын 16 январында курулуш башкармалыгынын дачалары тилкесиндеги үйлөрдүн үстүнө Boeing 747-400F учагы кулап 39 киши курман болгон. Алардын 4-өө экипаж мүчөлөрү, калгандары жергиликтүү жашоочулар болгон.